Абадан жут, каалаганча канганча, аялды сүй, акыл эстен таңганча. Көлдөн көккө бир секирип өзүңдү көрүп жыргап кайра чумуп куюп балыктар. Ташыркадым бирок чарчай элекмин, чарчоо билбес чабытыма себеп миң. Бул ырсаптар кыргыз эл акыны Анатай Өмүркановго таандык. Анын өзгөчө сүйүү ырлары элдин жүрөгүнөн орун таап, поэзиянын жаңы багытка жетеле бара жаткан кемеңгер акын экенин кесиптештери белгилейт. Эгерде биз кыргыз поэзиясында бир төрт сүйүү темасында жаңы ойлорду айта алган 4-5 акын бар деп эсептесек, ошонун туу чокусусу Анатай Өмүрканов болуп эсептелет. Кечеде Анатай Өмүрканов ырларды таамай жаза билген. Мекенге, ата энеге, достукка жана махабатка болгон көз карашы поэзиянын элегинен өтүп, окурмандарга тартууланып турары айтылды. Анын көптөгөн обондуу ырлары да эл ичиндерди алып келет. Анатай Өмүрканов мөлтүр сезим, чабалекей, алтын өзөн, күндөгү так, жан кисе, жалгыздык сыяктуу ырлар жыйнагынын жана котормолордун автору. Данышман бабабыз Жусуп Баласагын айтканда, баягы малга дүйнөгө жардылык бул уят эмес, баягы рухий жардылык адам баласын бир бас шордуга айлантар деп. Мына ошол рухий жардылыктан сактап турган акындардын бири да Анатай агабыз. Адам баласында маданият маселеси биринчи болуусу зарыл. Руханий байлыктын жок калуусу бул чоң трагедия экенин белгилеген Анатай Өмүрканов жаштарды китеп окууга чакырып өттү. Бир үйдө 2 машина болушу мүмкүн, 3 машинеси барлар да бар азыр. Бирок 3 китеби жок. Бир китеби да жок. Китепти жек көрүп, китепти жээрип, адам өзүн өзү жоготуп атат да. Ошон үчүн окурмандарга каалар элем, колдон келсе, мүмкүнчүлүк болсо, күн сайын китеп окуганга машыгыш керек. Акындын 70 жылдыгына арналган 2 томдук Анатай аттуу көлөмдүү чыгармалар жыйнагы мамлекет тарабынан даярдалууда. Ал жакынкы күндөрү чыгат. Жаркын Жылдыңбаева, Азамат Кыдыр Токтоев, Коомдук 1 канал.